Assalamu alaikum, урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, батир квартира сатып алуучулар, амансыздарбы? Мына ошентип Tez Xabar каналы бүгүн кайрадан Бишкек шаарында жумушун баштап жатат. Биз бул чыгарылышта сиздерге Бишкектеги эң тынч, популярный райондон сатыла турган 3 бөлмөлүү заманбап батир боюнча маалымат бермекчибиз. Азыр биз турган көчө Логвиненко көчөсү. Логвиненко көчөсү менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишиндеги 55-даректе 16 кабаттуу салынган көп кабаттуу үйдөн 3 бөлмөлүү заманбап батирди биз сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Бул батир өзүңүздөр жакшы билгендей көп жылдык тажрыйбасы бар Borsan Construction түрк курулуш компаниясы салган үй. Бул көчө ориентирди, болжолду жакшылап түшүнүп алыңыздар. Логвиненко көчөсү менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан 16 кабаттуу үй. Бул чыгарылышты сиздер аягына чейин көрүп байкап туруңуздар. Буюрса сиздер батир издеп жаткан болсоңуздар 105 метр квадраттагы батирди биз сиздерге ийне жибине чейин толук түрдө көрсөтүп чыгабыз. Жакса кызыгыңыздар, сатып алыңыздар. Эң жакшы жери бул жерде, жакын жерде медициналык борбор жайгашкандыгын, мектеп, бала бакчалар жайгашкандыгын, жана сиздер сатыла турган батирдин сырткы тарабында, көчө тарабында 24 саат иштөөчү Frunze Express гипермаркети жайгашкандыгын, аптека жана башка дүкөндөр жайгашкандыгын эске салабыз. Ал эми сатыла турган батирге үйдүн короосуна кире турган тарабы түндүк тарабында. Мына ушул тарабы менен киргенде оң жактагы биринчи дарбаза, биринчи калиткадан киргенде үйдүн короосуна киребиз. Бул ошол биз сиздерге белгилеп өткөн биринчи короонун биринчи эшиги. Биз ушул эшик менен киребиз. Ал эми ушул жерден унааңыздар менен кирсеңиздер болот. Өзүңүздөр ушул жерде жашоочу болсоңуздар атайын чиптин негизинде гана киресиздер. Ал эми унаасы жок, жөө келсеңиздер калиткадан киресиздер. Borsan Construction курулуш компаниясы салган көп кабаттуу үй мына ушул үй. 4 тарабына тең салынган, ортосуна өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Балдар ойноочу аянтчасы бар, көңүл ачуучу аянтчасы бар. Демек бул жерде жашаганга бардык шарт түзүлгөндүгүн мен сиздердин эсиңиздерге салам. Андан сырткары бул үйдүн короосунда өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Унаа койгонго, парковкага дагы орундуктар кеңири экендигин мен сиздерге эскертем. Негизи бүгүнкү күндө заманбап салынган көп кабаттуу үйлөрдө охрана сөзсүз түрдө болот. Ал эми бул жерде дагы охрана бар экен. Түнү күнү иштей турган охрана, камера наблюдения бар. Бардык подъездерде чип код менен кире турган заманбап шарттар түзүлгөн. Ал эми сатыла турган батир мына ушул биз кирген дарбазадан оң жакка бурулгандагы биринчи подъезд болуп эсептелет. Ал эми номер менен эсептеп келгенде 6-чы подъезден 4-чү кабатта жайгашкан 3 бөлмөлүү батирди биз сиздерге азыр көрсөтөбүз. Күтүп туруңуздар, 4-чү кабатта сиздер менен жолугушабыз. Мен 3-чү кабатка көтөрүлүп чыктым. Эгерде эч бир башка каналга которула элек болсоңуздар, анда көңүл бөлүп туруңуздар. Подъезден чыкканда эле солго бурулганыңыздарда мына ушул сатыла турган батир ушул батир болуп эсептелет. Батирдин ээси бүгүнкү күндө мигрант катары Россияда иштеп жаткан учуру. Бисмиллахиррахманиррахим, биз баштадык. Батирдин ээси мага жакындарын дайындап, барсаң квартираны ачып көрсөтөт, бир катар тартып, квартира издегендерге көрсөтүп кой деген суранычын калтырды. Батир ээсинин жакындары мени күтүп алды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мурат байкенин жакыны болот экенсиз, Абдан жакшы. Бул батирдин метр квадраты 105 метр квадрат деди, туурабы? 105 метр. Ремонту качан бүткөн мунун? Ремонту 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды, жаңы ремонт болуптур да. Сразу эле келип көрпө төшөктү салып, мебелди коюп эле жашай бере турган болуп туурабы залы? Даяр болуп. Абдан жакшы. 105 метр квадрат. Биз прихожкадабыз. Киргенде эле
соп-сонун кылып кафелди жабыштырып коюптур. Тазалаганга да ыңгайлуу, таптаза турат. Биз оң жактан баштайбыз анда. Биринчи кезекте теплый полбу бул жерде, өтө сонун болуптур да. Жаш балдарга да жакшы, келген конокторго да жакшы, жашоочуларга да жакшы, баарына жакшы болот экен. Теплый пол экендигин эске алып коюңуздар. Бул жерде мына көрүп турасыздар, бүт электрод түйүн ушул жерде. Баардыгы өз-өзүнчө автоматка туташтырылган. Оң жактагы биринчи эшикти карай турган болсоңуздар, бул жерде санузел. Метр квадраты канча экендигин мен так айта албайм, бирок ичи кеңири. Бүт испанский кафелден жасалгандыгын белгилеп кой деп айтты. Ванна коюлган, душ бул жерде. Унитаз да коюлган бул жерде. Сушилка бар экен. Полдон баштап потолокко чейин бүт испанский кафе. Ак түстө, ачык түстө жасалган санузел. Эми ушул эле санузелдин карама-каршысында сол тарапта даараткана жайгашкан. Ажаткана мына ушул тарапта. Бул жактындагы кафели полдон баштап потолокко чейин бирдей эле ак түстө, ачык түстө жасалган. Потолок болсо гипсокартон, лампалар коюлган, вытяжкалар коюлган. Бул жерде өзүнчө раковинасы бар, көрүп турасыздар. Бул жакка дагы унитаз коюлган. Бул ажаткана болду. Эми биз жашоочу бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Мына ушул жерден түз киргенде солго, оңго бурулсаңыздар узун коридор. Ушул узун коридордон түз баргандагы бөлмөдөн баштайбыз. Негизи бул 3 бөлмөлүү батир. Коридордун обойлорун да карап коюңуздар. Сары ачык түстөгү туш кагаздар жабыштырылыптыр. Эң биринчи кезекте мен эшиктерин белгилеп коеюн. Мына ушул эшиктер кымбат баалуу эшиктер экен. Жаңгак түстүү эшиктер, ручкалары дагы заманбап бышык келген ручкалар коюлуптур. Биз спальный бөлмөсүнө кирип баратабыз. Жашыл түстө жасалган туш кагаздарын караңыздар. Моющий, гүлдөрү да жакшынакай, көзгө жагымдуу. Ал эми мына ортодо көрүп турасыздар, интернет, антенна, бүт электроточкалардагы бардыгы уюштурулуп, монтаж болуп, сонун болуп жасалган. Отопление бар бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул спальный бөлмөсүнүн туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 5,5 метр. 3,5 га 5,5 метр. Азыр эми ремонту жаңы болуптур. Потолок бүт өзүңүздөр көрүп тургандай натяжной потолок, чекелерине софит лампалар коюлган, светтер берилген. Только бул жерге люстра коюу, анан кондиционер коюу гана зарылчылыгы бар. Эгерде кааласаңыздар кондиционер коюп койсоңуздар болот. Терезелери, бардык терезелер пластик терезелер. Мына фольга менен жаап койгон. Терезелерин да мен ачып көрсөтүп коеюн. Терезелери да пластик, подоконниктерин караңыздар, жылтырап сонун болуп турат. Отопление көрүп турасыздар, ар бир терезенин астына мына ушундай отопление батареялары коюлган. Бул биринчи спальный бөлмөсү болду. Эми артка кайтабыз. Биз экинчи спальный бөлмөнү көрсөтөбүз. Экинчи спальный бөлмөсү бул детский бөлмө. Детский бөлмө мына ушул жерден чыкканда сол жакта жайгашкан. Мына ушул сиздер көрүп турган бөлмө бул детский бөлмөсү сары түстө жасалган. Кааласаңыздар биринчи көрсөткөн бөлмөнү детский кыласыздар дагы, ал эми бул жерде өзүңүздөрдүн спальный бөлмөңүздөрдү кылып алсаңыздар болот. Бул жердин дагы, бул бөлмөнүн дагы туш кагаздары өтө заманбап. Өзгөчө гүлдүү, өзгөчө көрүнүштөгү туш кагаздар жабыштырылыптыр. Потолок өтө эле өзгөчө жасалган, көрүп турасыздар. Натяжной потолок, формалар чыгарылган, люстраны гана коесуздар. Бул бөлмөнүн көчө тарабында өзүңүздөр көрүп турасыздар, терезе бүт сплошной, панорамный видде жасалган, отопление киргизилген. Ал эми бардык бөлмөлөрдүн полу ламинат. Ачык түстөгү ламинат экендиги мен сиздерге даана көрсөтүп коюум зарыл. Бул бөлмөнүн узундугу 5 метр, ал эми туурасы 3 метр. 15 метр квадрат чыгат. Экинчи бөлмөнү көрүп чыктыңыздар. Эми биз кухняны көрсөтөлү. Кухня, эгерде сиздер сырттан коридорго киргенде туш кирсеңиздер, мына ушул эшик менен киресиздер. Ачык түстө жасалган. Туш кагаздар жабыштырылган. Ал эми пол болсо бүт кафелденген, көрүп турасыздар.
Туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 5 метр болгон кухня, ашкана. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган кухня эмеректерин жаңы гана жасап ушул жерге жайгаштырыптыр. Бул ушул бойдон калат деп белгиледи. Ал эми ортосуна мына кафелдери жабыштырылган, электроточкалар коюлган. Бул жерге келечекте сиздер газ печкасын, вытяжканы жана микроволновка, холодильник, мына ушул сыяктуу кухняга керектүү техникаларды коюп эле алсаңыздар, баары жарашып эле калат. Эми биз кухнядан кийин залды көрсөтүп коелу. Мейманкана кухняга кирбей туруп сол жакта жайгашкан, сырттан келген учурда. Эки канаттуу мына ушул эшиктен киргенде чоң форматта, чоң көлөмдөгү өзүңүздөр көрүп байкап турган залга киресиздер. Бул залдын туурасы 4 метр, ал эми узундугу 5,5 метр чыгат. Мен болжолдуу түрдө бул метр квадратта айтып жатам. Жалпылап эсептегенде 105 метр квадрат чыгат. Сары золотистый цветте жасалыптыр. Бул бөлмөнүн туш кагаздары дагы, обойлорду дагы өзгөчө көрүнүштөгү обойлор жабыштырылыптыр. Даже ремонтко өзгөчө көңүл бөлүптүр. Көрүп турасыздар. Обой кандай цветте болсо, мына бул электроточканын чекесиндеги обшивкалары дагы мына ушул цветте, бронзовый цветте жасалгандыгын көрүп байкап турасыздар. Потолок, натяжной потолок. Сафт лампалары коюлган, люстра гана коесуздар. Баары жарашыктуу, баары соп-сонун. Кондиционерге дагы орундуктар коюлган, бул жерде көрүп турасыздар. Ал эми бул залдын көчө тарабында балкону бар. Балкону дагы кеңир эле. Чыгып бул жакта эс алсаңыздар болот, анча-мынча буюм-тайымдарды коюп койсоңуздар болот. Менимче узундугу 3 метр, туурасы 1,5 метр чыгат. Байке айтсаңыз, бүт коммуникация бар да бул жерде. Газ бар, электричество бар. Газдын счетчиктери жаңы коюлган, бирок азырынча газ берилет. Берилет. Абдан жакшы. Демек, бүт коммуникация бар экендигин сиздер эске алып койсоңуздар болот. Болгондо дагы тынч, жашыл райондо жайгашкандыгын сиздер эске алыңыздар. Панфилов паркына да жакын, площадька жакын, Дордойго дагы түз кетип калсаңыздар болот, Ош базарга дагы түз барсаңыздар болот, баарына жакын. 105 метр квадраттагы Борсан Construction курулуш компаниясы, түрк компаниясы курган үйдүн 4-чү кабатында жайгашкан 3 бөлмөлүү заманбап батирдин баасы биз сиздерге жарыялап коелу. Сизге канча деди? 110 деди. 110 деди, мага дагы 110 деди. Бул батирдин баасы $110,000. Эгерде нак акча бергенге бир аз түшүп берет экен. $100,000 тегерегинде бериши мүмкүн. Эми ал жагын өзүңүздөр тамырын тартып Мурат байке менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Өзү Россияда, мен российский номерлерин да азыр сиздерге жарыялап коймокчумун. Документтери кандай булардын? Документтери бардыгын тең алышкан. Техпаспорт алган. Эксплуатациядан өткөн. Абдан жакшы экен анда. Абдан жакшы экен. Документтен эч кыжалат болбосо болот экен, Номерлерди жазып алыңыздар. Биринчи мен Мурат байкенин российский номерин жарыялаймын. +7 909 775 62 48. Бул жердеги жакын туугандарынын номерлери бар. 0551 18 08 80 0704 44 44 67. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланышасыздар. Бул батир жаккан болсо тез арада алып коюңуздар. Башка бирөө алып койгонго чейин аракетиңиздерди кылсаңыздар болот. Анда биз сиздер менен коштошобуз. Эгерде Тез кабар каналын издеп жаткан болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер, биз сиздер үчүн кызмат кылганга даярбыз. Биздин каналды көрүп туруңуздар, класс басып туруңуздар, комментарий жазып туруңуздар. Биз кийинки чыгарылышта буюрса сиздер менен жолугушабыз. Байке, биз кайттык. Көрүшкөнчө аман туруңуз.